Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин темабыз бул даректүү тасмадагы чыгармачылык топ. Ушул даректүү тасмадагы чыгармачылык топтор эмне жумуштарды аткарышат? Канча чыгармачылык топ бар? Ушулар жөнүндө сөз кылабыз. Биринчиден бул айтып кеткенде даректүү тасмада сөзсүз түрдө бул режиссер болот, туурабы? Ошол даректүү тасманы тарткан режиссер киши ошол бир идеясын алып келип, темасын алып келип, мына ушуну мен тарткым келет деген киши. Бул адис, бул режиссер ошол өзүнүн оюн эмне жөнүндө айткысы келет, ушул тасма эмне жөнүндө болот, ким жөнүндө болот, ал тасманын башы аягына чейин кандай топтолот, ошол тасманы кандай көрүп атат, өзүнүн көз карашы аркылуу, мына ошонун баардыгын режиссер жасайт. Мындайча айтканда, бул ошол режиссердун айта турган ою, айта турган бир аны бир козгоп келе турган бир балким бир көйгөйлүү нерсе, ошол ичиндеги болгон нерсенин баардыгын ошол экран аркылуу көрсөткүсү келет, туурабы режиссерлор? Мына демек, бул жерде дагы ошол режиссер эң башкы киши ушул тасмадагычы. Андан кийин бул ушул режиссердон дагы буга жардам берип, ушул бир чыгармачылык жактан сценарий жазып, даярдап жасай турган киши бул сөзсүз түрдө бул сценарий жазган адам. Ошол бул ар кандай учурлар болот, себеп дегенде көбүнчөсү эле ошол даректүү тасма тартканда режиссер өзү сценарий жазат, өзү режиссер болот да. Кээде болсо ушул бир кандайдыр бир сен мындай орчундуу бир же татаал бир теманы тандап алсаң, ошого бир жардам катары башка сценарий жазган адисти чакырган болсоң, анда ошол биргеликте иштешкен дагы учурлар болот. Бул дагы ошол бул кандай десем, ар кандай учурлар болот. Кээде азыркы кезде балким бир мындай мамлекеттик акчага кино тартайын десең, ошол даректүү тасма тартайын десең, балким бир сценарий, даяр сценарий бар. Башка бир сценарийди жаза турган адам даректүү тасмага сценарий жазып койгон. Бирок режиссер жок. Ошол кезде дагы булар режиссерду издеп, башка режиссерду жалдап алып, анан ошол режиссерго сценарийди берип туруп, анан тартат да. Мына ушундай учурлар дагы болот да, себеп дегенде бул жерде ар кандай учурлар болушу мүмкүн. Мен негизи эле ошол даректүү тасмадагы ошол чыгармачылык топ жөнүндө дагы ошол айтып бергим келет да. Ошол силерге жогоруда айткандай, режиссердун жумуштарын билип алдык. Бул режиссер, бул киши ошол сценарийсин дагы жазат, формасын, стилин, оператордук жактан дагы кандай тартса болот, карманды ачып бергенге толук кандуу ошол режиссердун жумушу аркылуу билебиз. Ошол режиссер бизге өзү көп нерселерди айтып бере алат да фильмдечи. Бул башкы адам. Ал эми сценарий жазган киши бул сценарийди ошол башында тасманы тартуу учуруна чейин даярдануу убактысында биргеликте ошол режиссер менен сценарий жазып чыгышат. Бул ошол кандай тартсак болот, кандай жазсак болот, кандай элементтер менен жасасак болот, биринчи кайсыл кетет, кийинки кандай кетет, ушинтип кадамдардын баардыгын жазып толуктап чыгышат да. Ал эми бул сценарий менен жазган киши өзүнчө болуп атат, режиссер өзүнчө болгондо дагы баары бир экөө биргеликте иштеп иш алып барышат. Себеп дегенде режиссер тартат. Ошол сценарий жазган адам кагазга түшүрсө, кагаздын бетине, ал эми режиссер ошол нерсенин баарын экранга чагылдырат да. Ошол демек бул киши экөө тыгыз байланышта биргеликте иштеш керек болот. Бул сценарий жазган адис жана режиссер. Ал эми кийинки бул дагы эң ошол чыгармачылык топто керектүү
бул киши ошол биздин баардыгыбызды бул камерамен кармап тарткан киши ошол видеого тартып бизге бүт нерсени өзүнүн бир көзү аркылуу бүт нерсени жаздырат да камерагачы. Бул сөзсүз түрдө бул оператор, туурабы? Бул оператор дагы эң башкы кишилердин бири, себеп дегенде ушул оператор бул ошол техникалык жактан камерага ошол кадрдын композициясына, ошонун бүт баарына жооп берген киши да. Себеп дегенде бул киши көптөгөн биз көрбөгөн мындай жөнөкөй адамдар байкабаган нерсени, кээде режиссер байкабаган нерселерди байкап көрүп калышы мүмкүн ошол камера аркылуу. Ошондуктан бул кишинин дагы аябай орду чоң. Ошол оператор менен биргеликте көп нерселер дагы бирге жаралат да. Себеп дегенде бул жерде ошол жогоруда айтып кеткен ошол форманысын, стилистикасын, бул интервью тартып атканда жарык бергенин, ошол композициясын, кадрдын композициясын, ошол бир немени интервью алып атсаң, ошол каарманды дагы сезе билген дагы оператор керек. Ошол режиссер менен биргеликте тил табышып, режиссер менен биргеликте экөөндө тең бир ой чыгып, бир нерсени көздөй кетишсе, ошол экөө биргеликте ошол чыгарманы жаратса, бул дагы ошол режиссер, демек чыгармачылык топтун бир мындай биргеликте жасап аткан ишинин жыйынтыгы болот да. Себеп дегенде бул ошол операторду айтып аткандай, бул оператор ошол камерага тартып көп ошол жумуштарды жасайт да. Ошол сценарист жөнүндө айттык, режиссер жөнүндө айттык, оператор. Дагы ким керек бизге? Сөзсүз түрдө үн оператору керек, туурабы? Үн оператору бул үндөрдүн баарын жазып чыгат. Бул үн оператору оператор менен ошол камерага тартып аткан оператор менен тыгыз байланышта болот. Себеп дегенде алар биргеликте ошол техникалык жактан дагы жооптуу болот да. Анан жоопкерчиликтери жөнүндө дагы кыскача ошол айтып кетейин. Негизи ошол чыгармачылык топтун дагы жоопкерчиликтери жөнүндө дагы айтып кетейин. Алар деген ошол эмнеге жооп бериш керек? Тартат, ооба, жасашат, жумуштары бар, жооп бере турган дагы иштери бар болот да. Ошондуктан бул режиссер негизи бул фильмдин башынан аягына чейин режиссер жооп берет. Кандай болот? Аягына чыгабы, чыкпайбы? Ошонун баардыгын режиссер мойнуна алынат да. Андан кийин ошол сценарий жазган, негизи ошол сценарий боюнча эгерде кандайдыр бир мындай кемчиликтер, бир нерселер болсо, анда ошол кемчиликтер үчүн дагы ошол сценарий жазган киши жооп берет да. Ал эми оператор болсо, бул операторго болсо кандай жоопкерчиликтер бар? Бул ошол камераны туура колдонуш керек. Ошол тартып аткан материалдардын баардыгы жазылыш керек. Ошол тартып аткан материалдарды бир жерге көчүрүп сактоо. Ошолорго да жооп берет да. Эгерде сапатына, эң башкысы бул сапаты жагынан мыкты болуш керек. Балким сапаты жагынан начар болуп калды, же бир жерде камера кыймылдап калды, же бир жерде тартылбай калыптыр. Мына ошолордун баарына дагы оператор жоопкерчиликтүү, ошол оператор жооп берет. Эгерде тартылбай калса, демек барып кайрадан тартыш керек болот. Ошол оператор барып тартып келиш керек болот да. Ошондуктан бул жерде дагы аябай көп жоопкерчиликтер бар. Ошол тартылган материалдардын дагы жок болуп кетишине дагы ошол оператордун да жоопкерчилиги бар да. Ошол тартып аткан учурдагычы. Андан кийин ошол үн режиссер жөнүндө айтып аткам. Үн режиссер ошол үндөрдүн баарына жооп берет. Ошол бир киши сүйлөп атса, ошол кишинин дагы сүйлөп аткан адамдын дагы үнү таза жазылганга. Ошондой эле биз суу шаркыратып агып аткан суу, чымчыктар, жаратылыштын үнү, же бир көчөдөгү ызы чуулар, же шаардын ызы чуусу, машинанын үнү. Негизи ошол бүт болуп аткан бизди күнүмдүк жашоодогу болуп аткан үндөр бизди коштоп турат да. Мына ошолорду дагы жазып алыш керек болот да. Сөзсүз түрдө ал дагы ошол жазып алган үндөрдү даярдап
сактап алыш керек. Мына ошого жооп берет да, үн жагынанчы. Себеп дегенде кийин кино тасманы тартып бүткөндөн кийин биз монтаж учуруна келгенде мына ошолордун баардыгы чыгып көрүнүп калат да. Анан мен айтып атпадым беле мурунку сабактарда дагы сөзсүз түрдө тарткандан кийин силер материалдарыңарды көрүп чыгышыңар керек депчи. Ошол көрүп чыкканда дагы кандайдыр бир туура эмес нерселер чыгып калышы мүмкүн. Ошол оператордун кемчиликтери чыгып калышы мүмкүн, режиссердун кемчиликтери чыгып калышы мүмкүн, үн режиссердун кемчиликтери чыгып калышы мүмкүн да. Мына ошондой нерселер болбош үчүн сөзсүз түрдө көрүп турганда, улам көргөндөн кийин сен кандайдыр бир чечим жасап, кийинкисинде бул нерсени жасабаганга аракет кылып, жакшыраак, мыктыраак, мыкты сапатта тартканга аракет кыласың да. Анан ошол үн режиссердун дагы мен айтып кеткен нерсем бул ошол оператор менен тыгыз байланышта болот. Ошол экөө ошол техникалык жактан бүт жагынан жардам беришет. Андан кийин бул жерде ошол азыркы кезде ошол автордук даректүү тасмалардагы чыгармачылык топ жөнүндө айтып берейин. Кийинки сабагыбызда болсо ошол көркөм даректүү тасмадагы же телевизиондук башка жанрдагы даректүү тасмалардагы ошол толук метраждуу даректүү тасмалардагы чыгармачылык топтор жөнүндө дагы кененирээк айтып берем. Азыр болсо ошол автордук да бир 20 мүнөттүк, балким ашып кетсе бир 30 мүнөттүк фильмге кайсыл адистер иштеш керек. Андан кийин дагы бир нерсе бул ошол оператордун жардамчысы, жарык берүүчү деп коелу. Бул жарык берүүчү ошол сен тартып атканда сөзсүз түрдө бир жерде бир окуяны тартып атсаң, ошол же бир каарманды тартып ушундай интервью алып атканда сөзсүз түрдө жарык бериш керек болот. Себеп деген сапаттуу жана кооз тарткың келип, ошол операторлордун дагы өздөрүнүн атайын бир закондору бар. Ошол закондоруна жараша бир композицияны түзүп, мыкты сапаттуу бир кадрды тартыш керек болот да, сөзсүз түрдө. Ошондой мыкты сапаттуу кадрды тартыш үчүн сөзсүз түрдө операторго дагы жардамчы керек, жарык берүүчү. Бул ошол жарык берүүчү азыр негизи даректүү тасмада атайын жарык берүүчү адиси деп атайын болбойт. Бул оператордун жардамчысы болот да. Бул оператордун жардамчысы ошол дайыма оператордун штативин даярдап берип турат, жанында штативтерди туура койгонго, батарейкасы, отуратабы, ошол зарядкаларын карап турат, камеранын, жарык бериш керек болобу, ошондо жарык берүүчүлөрдү даярдап коет. Ошол түздөн түз бул операторго баш ийет. Ошол оператор эмне деп айткан жумуштардын баарын оператордун жардамчысы жасайт да. Бул киши дагы көптөгөн нерселерди, көптөгөн функцияларды, жумуштарды аткаруучу адис да. Андан кийин бул уюштуруу жагына келгенде администрация деп коет, административдик иштер. Бул сөзсүз түрдө бир сен башка жакта командировкага барып калып, мына ошол жерде тарта турган болсоң, ошол командировкадагы жумуштарды жасай турган, сенин жашай турган жериңди уюштуруп бергенге, же бир жерде башка бир имараттын ичинде тартыш керек болсо, башка бир киши, инсандардан интервью алыш керек болсо, мына ошолор менен баардыгы менен тамак ашыңды, ошолордун менен баардыгын уюштуруп, ошолор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн бул ошол администрацияда иштеген адистер болуп эсептелинет. Бул адистер ошол сага баардык нерсени даярдап берет, сага уюштуруп берет, сени көзөмөлдөп турат. Ушул өз убагында жасаганга дагы шарт түзүп берип турат да. Мындайча айтканда, сага шарт түзүп бере турган кишилер бул ошол администрация болуп эсептелинет да. Андан кийин бул деген ошол чыгармачылык топтогу керектүү адистерди айтып кеттим. Андан кийин бул сен тартуу учуру бүткөндөн кийин соң ошол монтаж жасап баштайсың. Ошол монтаж жасап атканыңда сага ошол монтаж учурунда кайсыл адистер керек болот? Мына ошол жөнүндө дагы айтып берейин. Монтаж учурунда сөзсүз түрдө сага ошол монтажды жасаган киши. Бул ошол топ-топ баарын сен алып келген материалдарды топ-топ биргеликте сен айткан нерселерди бириктирип монтаж жасоо. Ал киши ошол материалдын баарын топ-топ карап чыгат, кабыл алат. Бул ошол оператордон
ошол тартып келген материалдын баарын көчүрүп алат, үн операторунан үндөрүн көчүрүп алат. Андан кийин ошол баардыгын көчүрүп алып, баардыгын топтогондон кийин улам режиссер даяр болуп, өзүнүн даяр сценарийси менен келип, мына ушундай тартабыз, мына ушундай монтаж жасайбыз дегенден кийин улам гана ошол жасаган монтажер менен биргеликте иштешип башташат. Бул монтажер дагы ушул материалдар үчүн дагы, ошол материалдарды бириктирип иштеп монтаждоосуна дагы түздөн түз байланышы бар дагы, түздөн түз ошого дагы жоопкерчиликтүү. Ошол киши башынан аягына чейин монтажды бүтүрөт. Ошол убакта дагы эмнелерди жумуштарды аткарат? Бул кээде мындай учурлар болуп калат. Бир кадрларды оператор таткан бир кошумча кадрларды тандаш керек болот. Ошондо режиссер эмес, оператор тандап калышы мүмкүн. Ошол учурда операторду чакырат. Анан өңүн, түсүн боёш керек болуп калат. Ошол учурда дагы оператор менен биргеликте монтажер отуруп иштеши мүмкүн. Андан кийин үндөрүн жасаш керек болот. Ал үндөрүн жасагандан кийин ошол үндөрүн баарын берген да, тапшырып берген монтажерго. Ошол бергенден кийин дагы үн ошол операторун, ошол үн режиссерун чакырып, ошол ал адис дагы өзү оңдоп даярдап чыгат да, үндөрүн бир калыбына келтирип, ошолорду даярдап монтажерго берет. Ошол монтажерго бергенден кийин гана ошол монтажер өзү жасап, баардыгын эсептеп, кошуп жазып чыгат да. Ошондо бир кандайдыр бир сен тарткан ошол бир тасма жаралат. Анан композитордун дагы жумушу болот. Бул ошол композитор деген бул ошол музыка жазган адам. Бул сенин ошол киноңо маңызына жараша бир музыканы жазып келет. Сен айткан ойду билдире турган. Сен эмнени каалап атасың, кайсыл кадрда кандай мындай атмосферада же бир кандай абалда болгон кадр болсо, мына ошого жараша бир музыканы жазыш керек болот. Ошону дагы биргеликте бул жерде сөзсүз түрдө ошол режиссер иштешет. Бул дагы ошол композитор ошолордун баарын музыкасын жасап, анын баарын монтажерге алып келип берет. Андан кийин негизи ушул монтажер дагы эң башкы адамдардын бири, себеп дегенде ушул кишилердин баардыгын бириктирип, ушул кишилердин жасаган жумуштарын баарын бириктирип туруп, бир монтаждап жасап туруп бизге көрсөтөт да. Ал эми ошонун баардыгын көзөмөлдөп, ошолор менен биргеликте иштешкен адам бул режиссер болуп эсептелинет. Себеп дегенде режиссер башынан аягына чейин ушул аталып кеткен адистер менен биргеликте тыгыз байланышта иштешип, ошолар менен биргеликте чечимдерди жасап, башкача бир кандай десем, өзгөрүүлөр болсо дагы ушул чыгармачылык топ менен биргеликте иштеп, ушул чыгармачылык топ менен биргеликте бир кандайдыр бир жыйынтыктарды чыгарып, ошол киносу дагы бүткөндө, ошол монтажды да жасап бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө ошол өзүнүн чыгармачылык тобуна дагы көрсөтөт да. Себеп дегенде бул чыгармачылык топ дагы өз пикирин, бирге иштегенден кийин сөзсүз түрдө өз пикирин берет. Жана ошол дагы бир адис болот. Бул деген тексттерди жазган киши болушу мүмкүн. Бул тексттер жазганга ошол сценарий жазган кишиге эле кирет, бирок дагы ошол мындай бир мындай айтып коюшат го, редактор депчи, орусча айтканда редактор деп коюшат го. Ошол балким биз мындай үн коштоодо, кадр сыртында окулган бир текст жазылышы мүмкүн. Ошол тексттерди дагы оңдоп, түздөп, туура бир сүйлөм түзүүдө ошолордун баарын тазалап туура жазууга дагы атайын адистер дагы алынат. Бул көбүнчөсүндө бул жерде ошол сценарий жазган адам иштейт. Анан ошондой эле ошол атайын кадр сыртындагы үн коштоо болгон диктор болот. Бул ошол үн коштоп бизге баяндап, болуп аткан нерсени, окуяларды айтып берип, же болуп аткан бир инсан жөнүндө болсо, ошол инсандын жашоосун чагылдырып бизге сүйлөп, кадрдын сыртында сүйлөп айтып берет. Мына ошол
нерселердин бардыгын бизди бириктирип, ошол биздин бириктирип жасап ошол бир тасма жараткан учурда мына ушул жогоруда айткан адистердин салымы аябай зор, өтө чоң болот да. Себеп дегенде бул жерде өзүнчө бир мындай коллективдин жумушу, бул чыгармачылык топтун жумушу болуп эсептелинет. Чыгармачылык топ күчтүү болсо, бири бирин мыкты түшүнүп, биргеликте мыкты иштесе, мына ошондо гана ийгиликке жетишип, бир чыгарма, жакшы бир чыгарма жаралат десек болот да. Рахмат, ошол бүгүн сиздер менен биз ошол даректүү тасмадагы чыгармачылык топ жөнүндө сөз кылдык.